Кыргыз эл жомогу. Балта жутар. Илгери бир заманда Чомотой аттуу адам болуптур. Ал бүт куштардын тилин билип, алар менен кадимкидей сүйлөшчү экен. Ал бир күнү өз үйүнүн жанындагы дөңдө отурса, бир көк жору учуп келип, Чомотойго салам айтат. Андан соң каттуу таарыныч менен Чомотойго кайрылат. Мен баардык куштардын чону төрөсү болсом, анын үстүнө сакалдуумун, жүнөдүрүм да чарала. Таз жорудай тарпандып, сасыган эт жебеймин, тишиме, тамагыма жумшак деп сөөк жейм. Мени өз атымдан эле аташпайбы? Же кумайыктын энеси Буудайык деп аташса жаман болобу? Дептир капаланып. Чомотой карын боору эзилгенче күлүп, мына, муну жутуп жиберчи. Мен ошого карап жакшы ат берейин деп, колундагы балтаны көк жоруга сунду. Ошондо көк жору балтаны ап этире сугунуп жиберген экен. Мына, атың да даяр болду. Анык балта жутар экенсиң, деп Чомотой ого бетер күлгөн экен. Көк жору ошондон баштап балта жутар атка конуп, өз атына ушул күнгө чейин ыраазы экен.